Москва районунун Петровка айылындагы бул күндүзгү стационар бүгүн бош. Эпидемиянын эпкини күч алып турганда 50 орунга ылайыкташкан стационарга күнүнө 100дөн ашык адам келип, ийне сайдырып, дарыгерлерден кеп кеңеш алып турушкан. Аймакта эпидемиологиялык абал кыйла жакшырып, бейтаптар азайгандыктан аталган жайды консервацияга алып, убактылуу жабуу чечими чыккан. Где-то 60-70тен келип атты. Кийинки күндөрү билгенден кийин уже 90-100гө чыгып кетип атты бир күндө. Ошондо биз 2 смена менен иштеп аттык. Бул жерде мынакей бул 50 койканы көрүп турасыздар, бүт барадыр. Мына бүгүнкү күндө бош турат, 2-3 күн болду бош турат. Анткени жардам бергенибиз жакшынакай болду. Мен врач катары дагы бир жолу айтып элем, аракетибиз жакшы болгон үчүн ушинтип бошоп жакшынакай результаттарга жеттик. Беловодскийден келип атты. Аталган стационарда ак халатчандар экин өмөт менен калк саламаттыгына кам көрүшкөн. Оорунун мизи кайтып, айыккандар арбыганына сүйүнүп турган дарыгерлерге Москва райондук администрациясы жана Ак суу асыл зат айымдар коомдук бирикмеси кубаныч тартуулашты. Коронавирус кулачын жайып, коркунуч жаратып турганда медицина кызматкерлери адам өмүрү үчүн күрөшүп, алдыңкы катарда болушкандыгы талашсыз. Рим ресторанына обсервация болуп берилгенден бери көп өзүбүздүн колубуздан келген жардамдарды берип, врачтарга өзүбүздүн колунан келген тамактарыбызды жасап келип берип, дары-дармекке акча чогулуп жардам берип аттык эле. Ушул биздин Москва районунда кызмат кылган ак халатчан биздин медиктерге чоң таазим, ыраазычылыгыбызды билдиргибиз келет. Күнүгө 50дөн 60тан келип аткан ооруларга жардамын беришип, өздөрүнүн колунан келген алган билимдерин бүт күч кубатын колдоп бизге абдан чоң жардам беришти. Таазим менен ыраазычылык билдиребиз. Өз өмүрүн тобокелге салып, элдин саламаттыгына кам көргөн кызматкерлерге ыраазычылык баракчалары жана белектер тапшырылды. Жергиликтүүлөр жана Рим ресторанынын жамааты убактылуу стационарда ишин ийгиликтүү жыйынтыктаган медиктерге гүл сунушуп, аларга таазим кылып узатышты. Ата журт кыйын кезге кабылганда айланды, уулдары, кыздары чагылганга да, мындайча айтканда, бизге ушул апаат келгенде эл биригип кеттик. Биригип элдин башына түшкөн ушундай апаатты чогуу жеңгенге аракет кылдык да. Эми мына берде болсо мен өзүмдүн 3 ресторанды, Бишкектеги 2 ресторанды, анан бул жерде көрүп турган Рим ресторанын обсервацияга күндүзгү стационарга берип, ушул жерде күн түн болуун карабай иштеген медиктерге таазим, врачтарыбызга таазим, анан кийин ошого жардам берген элибизге да таазим. Москва району боюнча жалпысынан 12 стационар ачылган. Ал жактардан ушул күнгө чейин 10 миңден ашык адам медициналык жардам алышкан. Райондо эпидемиологиялык кырдаал турукташып калды. Ошол себептен айрым стационарлар убактылуу консервацияга алынууда. Кудай шүгүр, бүгүнкү күндө азайып келатат. Мурда болсо ошол дневной стационарда катышкан адамдар, келген адамдар, дарыланган келген адамдардын саны 500гө жакын барып атса, бүгүнкү күндө биз кабыл алган адамдар ушу дневной стационарда 100-130 адамга азайып калды. Стационарларды акырындык менен баягы жаппай, убактылуу консервация кылып, ошол эле ичиндеги керебеттер, жанагындай дары-дармектер, концентраторлор убактылуу баягы складтарда болот. Муну Кудай сактасын, экинчи волна болуп кетпесин, бирок ошого чейин баягы кармап сактап турабыз. Жергиликтүү бийликтин маалыматы боюнча райондо дары-дармек жана жеке коргонуучу каражаттар жетиштүү көлөмдө бар. Эгер күз-кыш айларында оорунун экинчи толкуну күч ала турган болсо, консервацияга алынган жайлар кайрадан ишин улантат. Автандил Бактыбеков, Тилек Дайырбеков, СТВ.